Багбан Эргеш Ахматов ушул тапта түшүмүн жиноо менен убара. Ал 50 түп тарагынан 5 тоннага чейин түшүм алат. Жыл сайын алма түшүмүн жиноо учурунда кошумча күч чакырып, ашарчылардын жардамы менен түшүмүн жыйнап алчу. Бул жылы пандемияга байланыштуу үй бүлө мүчөлөрү өздөрү кызуу эмгектенүүдө. Бул алманын сорту Байко деп аталат. Бул сорт өтө ыңгайлуу, берекелүү алма экен. Башка алмаларга салыштырмалуу сөңгөгүнөн жерге түшүп калбайт, ышык кармайт экен. Анан кышка сактамдуулугу өтө жакшы. Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагында алманын Крипсон, Байко, Семеранка түрлөрү көп өстүрүлөт. Алардын ичинен суукка чыдамдуусу Байко деген түрү дешет адистер. Ошондой эле жыйналган алмаларды 7 айга чейин атайын сактоочу кампаларда сактап, кымбат баада сатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул алмаларды алма сактоочу жайларга сактайбыз, кардарлар келгичейин. Бул алмаларды чоң кичине урунгандарыны бөлөк кылып ар кандай түрдө сорттойбуз. Алмакка кылабыз, астына түшкөн алмаларды алмакка кылып, алмак саткан жерге апарып сатабыз. Алмакактын дагы баасы 30 сомдон 80 сомго чейин болот. Жакшы какталган алмакактан жакшы баа алсаң болот. Быйылкы жылы айылдагы өстүрүлгөн алмаларыбыз, жер жемиш, мөмө жемиштерибиз жакшы. Ушул июль айларында катуу селден кичине жабыр тарттык, өндүр жаап, алманы ушу качествосын кичине жоготуп алдык. Эми жалпы орточо эсеп менен алганда бизде элибиздин негизги кирешеси алма деп атабыз. Ошол 35 000 тоннадай болжол менен планыбыз бар. Облус аймагында 2871 гектарда алма бак орун алган. Анын ичинен 13 гектар карлик жана орто бойлуу карлик алмалары. Алтынай Бердалиева, Салам медиасы үчүн.